Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койду деп маалымдайт өлкө башчысынын басма сөз кызматы. Салык кодекси Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш тарабынан 2021-жылдын 22-декабрында кабыл алынган. Салык кодексинин максаты болуп салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктарды администрациялоону оптималдаштыруу, салыктык жол-жоолорду санариптештирүү, ишкердик иштерди жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу саналат. Кодекс менен салык салууга карата эки негизги ыкма каралган. Пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарк салыгы сыяктуу негизги салыктар каралган. Жалпы салык режимин жүгүртүүсү 30 миллион сомдон жогору болгон ири бизнес субъекттери тарабынан колдонулат. Бирдиктүү салыктын негизинде жеңилдетилген салык салуу системасы. Бул режим түшкөн акчанын көлөмү жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто ишкердик субъекттерине жайылтылат. Мындан сырткары кодексте электрондук коммерцияга салык салуу 2% өлчөмүндө каралган. Ошондой эле чет өлкөлүк компаниялардан КНС алуу ишке киргизилүүдө. Ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү шарттарын теңдештирүү жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында өндүрүш үчүн сатуудан алына турган салыктын ставкасы 1% өлчөмүндө каралган. Кодекске ылайык жеңилдетилген мөөнөттүк негизде жана натыйжалуулугуна баа берүү менен берилет. Баа берилүүгө тийиш болгон салыктык жеңилдиктердин тизмеси, ошондой эле салыктык жеңилдиктердин баалоо тартиби жана түрлөрү министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Ошону менен бирге кодекс менен төмөнкү тармактар боюнча салыктык жеңилдиктер каралат. Алар: тигүү тармагы 5 жылга бирдиктүү салык 0,25% өлчөмүндө. Зергерлик тармагы зер буюмдарын өндүрүүчүлөрүнө 5 жылга КНС боюнча жеңилдиктер. Авиациялык тармак боюнча убактылуу ташып келүүчүлөргө КНС боюнча жеңилдиктер. Электробустарды КНСтен бошотуу. Экономикалык ишмердикти жүргүзүү үчүн аянтты ижарага берген субъект, анын ичинде базарларда, кичи базарларда жана соода борборлорунда соода орундарын бергендер ижарачыларда ККМ болушу тууралуу талапты ижара келишиминде белгилөөгө милдеттүүлүгү каралган. Мындан тышкары сатылып алынган товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө берилген кассалык чектерде көрсөтүлгөн кыйыр салыктардын суммасын кайтарып берүү каралган. Салыктык карыздардын төлөнүшүнө дем берүү максатында негизги карызды жана туумдардын жана санкциялардын калган 50% толук төлөгөн учурда туумдарды жана санкцияларды 50% кыскартуу белгиленген. Экспортчу ишканалар үчүн КНСти кайтарып берүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн механизми киргизилген. Бул тартип 6 ай аралыгында 50%дан ашык көлөмүн экспортко чыгарган ишканаларга колдонулат. Ошондой эле кодекс менен салыктык текшерүүнү аралыктан контролдоо жүргүзүү боюнча жаңы ыкмалар киргизилүүдө. Бул механизм камералык жана көчмө салыктык текшерүүлөрдөн бошотууну, текшерилүүчү баштапкы документтердин санын кыскартууну жана реалдуу убакыт режиминде маалымат алмашууну карайт. 2009-жылдын 1-январынан ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Ош шаары пандемиянын 4-чү толкунун жайылпоо үчүн санитардык чараларды күчөтөт. COVID-19-дун алдын алууга багытталган атайын штабтык комиссиянын жыйыны өттү. Соңку мезгилдери коронавирустун калк арасында өсүп жаткандыгына байланыштуу жеңил алгоритмдик эрежелерди киргизүү сунушу талкууга алынды. Штабтык жыйында Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова билим берүү мекемелериндеги окутуу аралыктан болуп калбаш үчүн санитардык чараларды күчөтүүгө тапшырма берди. Коомдук автоунааларга чыгууда милдеттүү түрдө бет кап тагынууга талаптарды коюу маселеси каралды. Мындан тышкары массалык маданий жана спорттук мааракелерди убактылуу кыскартуу сунушу айтылды. Эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин ресторандардагы адамдардын санын 350дөн ашырбоо демилгесин республикалык штабтын уруксатын алуу үчүн жөнөтүлдү. Учурда Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу сакталып, 22 жаңы учур аныкталган. Кызыл зонада 26 бейтап дарыланып жатса, анын 16сынын абалы оор экендиги кабарланды. Ошондой эле штабтын жыйынында шаар аймагында коронавирустун жаңы омикрон штабынын аныктоо үчүн тиешелүү анализдер алынышы күтүлүп жаткандыгы белгиленди. Маалыматтарды берип туруңуздар. Значит, мол объекттерде мондой болуп атат. Мол, силер эл ичинде жүрөсүңөр, эл ичинде айтып атпайсыңар өзүңөр. Кыдырып жүрөбүз, мынтип атабыз. Ошол объекттерди көргүлө, кандай болуп атат эл ичинде. Ар бир эмеде планда болушу керек. Бул параллельно вот это вот наша медицинская сторона, саламаттык нерсе бул биринчи кезекте коюлуп, ошону биринчи кезекте карай кетишиңер керек азыркы учурда. Чрезвычайно биздин өзүбүздүн комиссиянын отурумун өткөрдүк. Ош шаарында профилактикалык алдын алуу биз ушул калк арасында эмдөөнү күчөтүү, бустердик доза ревакцинацияны күчөтүү маселесин койдум.
буюрса азыр жапа-тырмак бардык биз ушул аймактык башкармалыктар менен саламаттык сактоо кызматкерлери менен окуу жайлары менен чогуу иш алып барсак буюрса алдын алабыз деп ойлоймун. Ошол өзүңүздөр көрүп атасыздар, билим берүү сапаты ансыз да бизде абдан төмөн болуп кетти. Былтыр онлайн режимде окутуу, бул окутуу деген абдан терс таасирин тийгизди. Ошондуктан азыр ошо онлайн режимге өтпөө максатында бардык алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн аракетинин үстүндө иштеп атабыз. 18 январда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун катышуусунда Түрк дүйнөсүнүн жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн Кыргызстан туризмдин өлкөсү аттуу ачык сабак өттү. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сабак Түрк дүйнөсүнүн санарип жарандыгы долбоорунун алкагында өтүп, ал Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан жүргүзүлгөн. Долбоордун соңку коногу Маданият министри Азамат Жаманкулов болуп, ал Кыргызстандын туристтик потенциалы, аны ишке ашурууда колдонулуп жаткан трендтерге кенен токтолду. Министр сабак учурунда туристтерди тартуу аракети маданий иш-чара менен бирге аны ишке ашыруу механизмдерин жолго коюлушу керектигин белгиледи. Сабакка 9 өлкөдөн 76 университет катышып, жалпы 3500 студент кенен маалымат ала алды. Азамат Жаманкулов өзүнүн баяндамасында Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү милдеттеринин катарына кирээрин белгилеп, Кыргызстандын асманга жеткен аска зоолордун мекени, улуу жибек жолу жана кайталангыс көчмөн маданият орун алган ордо катары баса белгилеп, Түрк дүйнөсүнүн жаштарын өлкөгө чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер министрге өздөрүнүн кызыктырган суроолорун онлайн узатып, жооп алышты. Эске сала кетсек, долбоор 2021-жылдын 28 майында 71 университеттин ректорлору катышкан биргелешкен кызматташтык аземи менен башталган. Ачылыш аземи онлайн форматта өтүп, алгачкы лекция өткөн жылдын 15 октябрында окуу жайдын ректору профессор Алпаслан Жейлан жана биринчи проректор профессор Асылбек Кулмурзаев тарабынан окулган. Белгилей кетсек, Түрк дүйнөсү тууралуу сабактар Манас университетинин академиктери тарабынан 14 жума бою өтүлдү. Түрк дүйнөсүнүн санарип жарандыгы баарлашууларына Косово Республикасынын аймактык өнүгүү министри Фикрим Дамка жана Түрк тил коомунун президенти профессор Гүрер Гүлсевин сыяктуу илим адамдары катышты. Кыргыз-Түрк Манас университети жана Газиантеп окуу жайы тарабынан координацияланган долбоор 2021-2022 окуу жылынын жаз мезгилинде Түркиянын Амасия университетинин академиктеринин окула турган лекциялары менен уланат. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 2334 мектептин 26сы онлайн окутууга өткөрүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу Бишкек шаарында 16 мектеп, Чүй облусунда 10 мектеп карантинге жабылды. Андан тышкары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 76 класс онлайн окутууга өткөрүлдү. Анын ичинен Чүй облусунда 55 класс, Бишкек шаарында 9 класс, Талас облусунда 6 класс, Нарын облусунда 3 класс, Ош облусунда 2 класс, Ысык Көл облусунда 1 класс. Белгилей кетүүчү нерсе, Талас облусу боюнча 6 класс онлайн окутууга мектептеги оңдоо иштерине байланыштуу өткөрүлдү. Бишкектин 1-Май районундагы коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салынган мыйзамдын шаардыктар тарабынан сакталышы текшериле баштады. Муниципалитеттин басма сөз кызматынан билдиргендей, рейдке акимчиликтин ички иштер башкармалыгынын, ошондой эле Бишкек шаардын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлдөрү катышты. 1-Май районунун аймагында жайгашкан оюн-зоок жайларында, түнкү барларда, дискотекаларда, кальян залдарында, оюн интернет клубтарда, сауналарда, бильярд залдарында Кыргыз Республикасынын ден соолукту коргоо жөнүндө мыйзамынын талаптарын сактоо боюнча профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек мэриясы Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 83, 84 жана 85 беренелерине ылайык жарандар коомдук жайда тамеки чегип жаткан жеринен кармалса, жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. 1,5 жылдан бери ректор дайындалбаган Ош технологиялык университетинде шайлоодо кайрадан жетекчилик шайланбай калды. Жогорку окуу жайдын ректорун жамааттык тандоонун негизинде атайын шайлоо уюштурулду. Жетекчиликке окуу жайда көп жылдан бери проректорлук кызматты аркалап келген Бакытбек Шамшиев жана Абдименталип Сатыбалдиев ат салышкан. Шайлоого 469 мугалимдик жамаат катышып, министрликтин өкүлдөрү байкоочулук жүргүздү. Тандоонун жыйынтыгында Абдименталип Сатыбалдиев 177, Бакытбек Шамшиев 75
добуш алган. Шайлоого катышкан эмгек жамааттын 221 каршылык добушун билдирип, жаңы ректор дагы дайындалбай калды. Билим берүү министрлиги тарабынан 2 ай убактылуу ректор тандалып, мыйзам боюнча 2 айдан соң кайра шайлоо өткөрүлөт. Окуу жайдын мурунку ректору Абдыкадыр Абидовго мугалимдер нааразычылыгын билдирип, талапкер соттошконго чейин барган. Бүгүнкү күндө Ош технологиялык университетинде 20 миңге чукул студент билим алат. Технологиялык окуу жай 40 багыт боюнча адистиги бар. Академик Адышев атындагы Ош технология университетинин ректорунун шайлоо дайындалган. Ошол шайлоонун буйруктун негизинде оргкомитет өзүнүн ишин кайра жандандырып, бүгүн шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Негизинен университетте азыр ушул ректор болом деген негизги 2 кандидат бар. 2 кандидат да университетте буга чейин иштеп жүрүшкөн баягы кызматкерлерибиз. Жалпы азыр ошол оргкомитет кечээги комитеттин отурумунун чечими менен 469 шайлоочу бүгүн шайлоого кирип атышат. Анан шайлоочулар өздөрүнүн тандоосун жасап, ошо бүгүн университеттин мындан кийин ошо алдыдагы 5 жыл башкара турган жетекчини, башкача ректорду тандашат. Анан бул азыр билесиздер, университетте буга чейин баягы акыркы 1,5-2 жылдан бери окуу жайыбыздын жетекчилигин тандоодо, коллективде, окуу жайда, жалпы ушу жамаатта бир аз маселелер бар болчу. Албетте ал мыйзам чегинде, мыйзамдын негизинде тактоо иштери жүрүп аткан. Бүгүн ошонун жыйынтыгы уже мына чыгып, ошол шайлоолор дайындалып атат да. Поездердин кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тарабынан рельстерде бир катар ар кандай оңдоо иштери мерчемделип жүргүзүлүп келет. Бул тууралуу аталган ишкананын Жол Чарба филиалынын жетекчиси Нурбек Куралаев билдирди. Анын айтымында өткөн жылы темир жолдо күчөтүлгөн оңдоо иштери жүргүзүлүп, Кант Ивановка тилкесинде 3811 чарчы метр, 3817 чарчы метр, 3818 чарчы метр, 3819 чарчы метр фасло бекиткичтери менен эскилиги жеткен жыгаш шпалдар, темир бетон шпалдарын алмаштырылган. Аткарылган жумуш 3,5 чакырым аралыкты камтыган. Эске салсак, 2021-жылы Кыргыз темир жол ишканасы өз каражатынын эсебинен 20 миң даана темир бетон шпалдарын сатып алган. Маалымат катары айтсак, жолдун үстүңкү конструкциясын жаңылоонун алкагында фасло бекиткичтери менен темир бетон шпалдарын төшөө менен темир жолду оңдоонун жаңы ыкмалары киргизилген. Бул чечим жол инфраструктурасын иштетүү убактысын көбөйтүүгө жана темир жол транспортунун коопсуздугун жогорулатууга мүмкүндүк берди. Кырк 8 жаштагы жалгыз бой эне Шахсене Максуталиева Өзгөн районунун борборунан 7 чакырым алыстыктагы Макаренко айылында күн кечирет. Каарманыбыз тубаса ден соолугунан майыптуулугу болгондуктан көп жылдар бою кыйналып жашап келет. Жалгыз бой эне бир кызы менен урап түшүү коркунучунда турган 2 бөлмөлүү ушул чакан үйдө тиричилигин өткөрөт. Мына жаракат чеккен, мына үй сала албай калдык. Мына үстүн жаап албай калдык, апам салып берем дедилер. Мына жарака бир комната болот эле. Мына үйдүн ичинен жарака. Ошо салып калдык, ушинтип жарака болуп. Бул жаңы жашайсың? Ооба, 2 комната. Мына үстүнөн чыгып кеткен да. Мына үстүн жаап албай, мына кыла албай калдык үстүнөн. Şu üstüne jaraka mına patron kılansın çıkıp kettim ben yaşap atatından jaraka o. Kışında soğuk bolup da. Oğa şu kömür yok, şu onu ecem alıp beret. Şimdi ekoz yaşayız şu uyda. Hiç kim yok şu kızımın yaşağını. Oğa şu otun yok, kömür yok, o şey ecem alıp beretler. Canlı jasa ötөбүсүң? Ötpeyt hazır. Oşa korkabızda jarakadan oşa Oğa şu жаңы салып берсе жакшы эле да ошого. Эненин жалгыз кызы мектепти бүтө элек болгондуктан мамлекет тарабынан чегерилген 2000 сомдук жөлөк пул кем карчына жетпейт. Аларга материалдык колдоо көрсөтүп турган апасы жана эниси 2 жыл мурун каза болгон. Андан бери тамак аштан кыйналып кээ бир учурларда кызы мектепке барбай калууда. Кыш мезгилдеринде эски тамдын жаракаларынан тамчы өтүп, кооптонуп гана жашап келе жатканын мектепте окуган кызы айтат. Апам пенсияга чыкканына 1 жыл болду. Апам алган пенсиясы биздин тамак ашыбызга анча деле жетпейт да. Биздин эжелерибиз жардам берет. Бир тагам бар, ал өзүнүн семьясы менен Бишкекте. Ал бизде калышканга мүмкүнчүлүгү жок да. Андан кийин болсо,
Ошо даже баягы алган акчасы күнүмдүк тамагыбызга жетпей калат, ушундай оор күндөр болот экен. Азыркы учурда биздин акыбалыбыз оор, колунда бар адамдардан жардам сурайт элек. Азыр бул фундаменттин коюлганына 3-4 жыл болуп калды. Тагам да өтүп кеткен. Азыр биздин жашообуз ушундай кыйын болуп жатат да. Колуңузда бар адамдардан жардам бериңиздерди суранат элем. Неме жашым жете элек, иштеп неме окуйн десем, быйыл колумдан келсе окуп иштеп, ошо апам карайын деген ойлор бар. Тагдырдын берген сыноосуна каниет кылып жашап келе жаткан Шахсенем Максуталиева коомчулуктан материалдык колдоосуна муктаж. Каза болуп калган энеси 3 жыл мурун жаңы турак үйүнүн пайдабалын тургузуп берген. Элден жардам болсо, үйүн быйылкы жылы курууну максат кылат. 11 жыл бүтсө эле болду. Кетебиз деп атабыз Бишкекке. Үй салсак эле болду, башка жок эле. Окуsun, иштеп. Ушинтип жүрүбүз да, үй сала албай. Ана апам уну набеси кылып берген ушулар кошунабыз. Набеси жок эле. Үйүбүз бар эле, үй сатып, мынаны салган. 2 үйүбүз бар эле жок болду. Ушинтип эле кетти, жайым базарга кетти, ушинтип эле кетти. Үйүбүз бар эле. Алган колдон берген кол артык деген Шахсенем өлкөдө кайрымдуу адамдар көп деп кайрылат. Арзуусуна жетип, коопсуз үйдө жалгыз кызы менен күн кечирүүнү каалаган замандашыбызга жардам берүүнү каалагандар экрандагы банктык жана байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.